Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2016 жылы чыккан жаңы Z Доору аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөнү түшүнүксүз оору каптап, адамзаты кырылып, тирүү калгандар жырткычка айланып, жырткычтардан жаңыча балдар пайда болуп, жаңы доордун адамдары келип чыгат. Анда эмесе келечекте башыбызга түшө турган күндөр кандай болорун көргүңүз келсе, биз менен болуңуз. Белгисиз жылдардын бири акыркы учурларда оюну жакшы жүрбөй жаткан Мбаппеге окшогон Мелани деген кызды көрөбүз. Мелани түрмөгө окшогон жерде камалып эртең менен тура турган убакыт келгендиктен ден соолугу чың экендигине карабай, майып арабасында олтурган мезгилде анын бөлмөсүнө эки жоокер кирип келет. Алар кичинекей кызга кылдаттык менен мамиле кылышып, бириси мылтыгын такап турса, экинчиси кичинекей кыздын колу бутун байлап, башка бөлмөдөгү дагы балдар кыздарды чыгарышып, бардыгын бир жерге топтой башташат. Бир мезгилде эле арабага байланган өспүрүмдөрдүн бардыгы топтолуп, ал жерге аялдардын бири кирип, балдар менен учурашып эле дароо сабагын өтө баштады. Биз ушул жерде бул мугалим аялдын аты Хелен Джастино экендигин билебиз. Ал балдардын бардыгына жакшы мамиле кылгандыктан окуп жаткандар дагы аны жакшы көрүп, ар дайым бизге тарых жөнүндө аңгеме окуп бериңизчи деп эле сурана беришчү. Анда Хелен бул нерсе сабактын тартибине кирбегендигине карабай эле балдардын көңүлүн кыя албай, китепти ачып аңгемесин баштап, окуучулардын бардыгы кунт коюп угуп олтурушчу. Бир мезгилде сабак аяктагандан кийин жоокерлер адаттагыдай эле өспүрүмдөрдү ар биринин бөлмөсүнө алып кетишип, алардын жүзүндө жаш балдардан аябай корккондой сүр көрүнүп, мылтыгын албай такап, экинчиси балдарды арабадан чечип эле бөлмөдөн чыгууга чачышат. Ошентип бир мезгилде камалып олтургандарга тамак алып келип, табакта тамактын ордуна курттар салынгандыгын көрөбүз. Анда Мелани жанагы курттарды дароо эле жеп алып уйкуга кетти. Бир мезгилде ал жерге окумуштуу Колдуэлл келип, Меланиден ар кандай сурактарды алып, Мелани Колдуэллдин ар бир суроосуна оңой эле жооп берип, өзүнүн акылдуу экендигин көрсөтүп, бирок Колдуэлл дагы деле Мелани тууралуу чечим чыгара элек экендигин айтат. Анан дагы Колдуэлл Меланиге 1ден 20га чейин санайтчы десе, Мелани дароо эле 13 деп жооп берди. Бирок Мелани бул суроонун түпкүрү эмнеде жаткандыгын түшүнбөй эле эртең менен адаттагыдай эле сабактарына жөнөшүп, адаттан сырткары 13-бөлмөнүн эшиги ачылбай эле тургандыгын көрөт. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Ал эле эмес, ошол күнү 13-бөлмөдөгү Кенни деген бала сабакка дагы келбей калат. Анда бул нерсе Мелани үчүн аябай эле башкача сезим калтырды окшойт. Кто хочет прочесть свою историю вслух? Кандай болбосун сабак уланып, Хелен адаттагыдай эле балдар менен жакшы мамиледе сабагын өтүп жаткан. Бир мезгилде Мелани өзү жазган аңгемени окуп жатса, Хелендин жүрөгүнө жаш келип, ал бул түрмөдө камалып олтурган балдардын жашоосуна чыдай албай ар дайым бооророй берчү. Ошондуктан бир мезгилде чыдай албай барып Меланинин башынан сылап жиберет. Ошол учурда ал жерге сержант Паркс кирип келип, Хеленди урушуп, "Сиз эмне булардын жөнөкөй бала эмес экендигин билбейсизби? Балдарга жакындабаңыз" деп эскерттик эле го. Мен сизге дагы бир жолу далил кылат окшоймун. Мына карап туруңуз деп эле колундагы коргоочу суюктук шыбалган жерди тазалап, балдардын биринин жанын алып келген мезгилде жанагы баланын мурду адамдын денесинин жытын билип, аны тиштегиси келип эле ордунан кыймылдай баштайт. Бир мезгилде дененин жыты башкаларга дагы жетип, башкалар дагы кыймылга кирип, ошондо гана Паркс колун алып кайрадан коргоочу суюктукту шыбап алды. Окуядан кийин балдарды бөлмөлөрүнө алып барып, бул жолу Паркс Меланиге жини келип, аны арабасынан чечпей коет. Анда Хелен Меланиден кабар алганы келип, анын чечилбей олтургандыгын көрүп, ал жерде күзөтчүлөр жок болгондуктан дароо эле эшикти ачып аны чечүүгө кирише баштайт. Не говори с ним больше, ладно? Пообещай. Анда Мелани дагы өзүн кармай албай дененин жытын сезгенден кийин тиштегиси келип, бирок буту толук чечилилик болгондуктан Хеленге кетиңиз деп суранып, Хелен тарапка секирген мезгилде ал эшикти жапканга жетишип калды. Ошентип ал коргоочу суюктуктан бетине шыбап, Меланинин алдында өзүн күнөөлүү экендигин сезет. Кечинде ал жерге окумуштуу Колдуэлл дагы бир жолу келип, Меланиге ар кандай суроолорду берип, бул жолу дагы 1ден 20га чейин санды айтчы десе, Мелани ойлонбой эле 4 деп айтат. Анда Колдуэлл таң калып эле ал жерден кеткенден кийин, биз Меланинин өзүнүн бөлмөсү 4-санда экендигин билебиз. Ошентип адаттагыдай эле эртеси күнү бардыгын сабакка алып жөнөп, бирок Меланинин бөлмөсү ачылбай, балдардын бардыгы кеткенден кийин гана Меланини өзүнчө алып жөнөшөт. Биз дагы ушул жерде биринчи жолу Мелани менен биргеликте эшикти көрөбүз. Көрсө, бул аймак Англияда жайгашкан эски аскердик бөлүкчөлөрдүн бири экен. Дүйнө жүзүндө оору пайда болуп, адамдар жырткычка айланып, тирүү калгандар топтолгон аскердик бөлүкчөлөр саналуу эле калышыптыр. Тирүү калгандар жырткычтарды ач карындар деп аташып, сырттагылар күн сайын топтолуп келген ач карындар менен күрөшүүдө алек болушат экен. Бул жолу Паркс Меланини сабакка эмес, окумуштуу Колдуэллдин жанына алып барып, Колдуэлл Мелани менен сүйлөшүп, аны алаксытып турган мезгилде жардамчысы келип укол саят. Ошол мезгилде Мелани уйкуга кетти. Анда Меланини жаткызып кесүүгө даярданып жаткан мезгилде ал жерге Хелен жетип келип, Колдуэллди коркутуп эле ишиңерди токтоткула деп буйрук бере баштайт. Биз ушул учурда гана бул жерде болуп жаткан аракеттердин бардыгын түшүнө баштайбыз.
Көрсө бул балдар апаларынын боюнда мезгилинде алар жырткычка айланып, апалары ачкарын жырткычтарга айлангандан кийин гана төрөлгөн балдар экен. Ошондуктан сырткы келбети кадимкидей эле адамга окшоп акыл эстүү сүйлөгөндүгү менен, бирок тамактануусу так эле ач карындардай адамдардын этин жешчү. Колдуэлдин болсо максаты мындай жаңы доордун балдарынын ички түзүлүшүн изилдеп, алардын жардамы менен болуп жаткан ооруга дары ойлоп табуу экен. Хелен болсо жүрөгү жумшак болгондуктан балдарга боорору айрыкча Меланиге жакындап, аны куткарууга аракет кылып, бирок аракетинен майнап чыкпай жоокерлер аны кайрадан алып кетишет. Ошол мезгилде эле эскертүүчү үн белгиси чыгып, биз ач карындар темир торду тешип киргендигин түшүнөбүз. Айткандай эле алардын бири келип эле Колдуэлдин жардамчысынын колун тиштеп, бат эле жардамчысы дагы ач карынга айланып, Колдуэл ал жерден качып жөнөйт. Бул убакта Мелани дагы деле жана ал жерде байланып жаткан болчу. Анда ач карынга айланган окмуштуунун жардамчысы анын жанына келип эле ага тийишпей коет. Көрсө бул ач карын жырткычтар алардын балдары адамсымал ач карындарга дагы тийишпейт экен. Анда Мелани ал жердеги бычактардын бирин алып өзүн бошотуп, сыртка чуркап чыкса жоокерлер менен ач карындардын согушу башталыптыр. Анда Мелани чуркап барып эле Хеленди алып бара жаткан жоокерлерди тиштегилеп, алардын мойнундагы этин жулуп жеп бир аз убакытка өзүн жоготуп коет. Бир мезгилде өзүнө келген Хелен Меланини көтөрүп алып куткарылуунун аракетин көрө баштады. Каарманыбыз качып бара жаткан жоокерлердин унаасына түшүп алып, алар аскердик бөлүктөн чыга катышып, каармандарыбыз түшкөн унаада окмуштуу Колдуэл дагы бар экендигин көрөбүз. Ошентип алар бир топ убакыт баргандан кийин унааны токтотушуп, ошондо гана Мелани алардын унаасында экендигин көрүшөт. Анда жоокерлер дароо эле тапанчасын ала баштаса, Хелен Меланини коргоого аракет кылып, бунун силерге эч кандай зыяны жок деп унааны ачып качып кеткилиң деп түшүрүп жиберет. Анда өмүрүндө мындай талааны көрбөгөн Мелани каармандарыбыздан алыс эмес барып эле олтуруп калды. Колдуэл Паркска өзүнүн талабын коюп, мага Мелани керек, аны өзүбүз менен алып кетели. Менин тажрыйбам аягына чыга элек, тажрыйбамды аягына чыгарыш үчүн Мелани сөзсүз керек. Аны өзүбүз менен алып кетишибиз керек десе, Паркс ойлонуп олтуруп акыры бир чечимге келди. Алар Мелани тиштеп албас үчүн бетине айнектен беткап кийгизишип, анан дагы колуна кишен салып, унаанын үстүнө олтургузуп коюшуптур. Бир мезгилде эле каармандарыбыз суу алыш үчүн унааны токтотушту. Анда бардыгы чөйчөктөрүнө суу толтуруп жатышып, бир мезгилде эле жоокерлердин бири шытыраган үндү угуп аткылап жиберет. Ошол мезгилде эле үндү уккан ач карындар каармандарыбыз тарапка жабылып келе башташат. Анда жоокерлер аларды аткылап башташып, кээ бирлери ач карындардын бири менен мушташканга жетишип, акыр аягы бардыгы куткарылып унаага кире катышып, бирок Паркс жанагы ач карын менен мушташып жаткан жоокерди киргизбей коет. Анткени анын колунда жаракаты бар болчу. Ошентип каармандарыбыз катарынан бирөөсүн жоготуп, андан нары кетейин деп жатса, унаа жүрбөй калыптыр. Көрсө атыш учурунда унаанын күйүү чумай толгон жерине ок тийген экен. Анда каармандарыбыз башка аргасы жок экендигин түшүнүп, андан нары жөө жөнөшүп, алар жайгашкан жердин батыш тарабындагы аскердик бөлүкчөгө багыт алышат. Бирок ал тарапка барыш үчүн так эле Лондон шаарын кесип өтүш керек болчу. Анда айтпаса деле белгилүү болгондой, каармандарыбыз шаарга жакындаса, ал жакта ач карындардын саны өтө көп экен. Каармандарыбыз шаарды айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк жок экендигин түшүнүп, коргоочу суюктугун болушунча Паркс жанындагыларга үн чыгарбай болушунча акырын баскыла. Анан дагы ач карындардын көзүнө карабагыла деп алардын жанынан өтө башташат. Биз буга чейин билгендей коргоочу суюктук адамдын жытын бууп коет экен. Ошондуктан аны шыбап алышса, ач карындар адамдын жытын сезмек эмес. Бирок ач карындардын арасында бара жаткан Колдуэл чочуп кетип үн чыгарып алып, кээ бир ач карындар ойгонуп кетип, каармандарыбыз мылтыгынан үн чыгарбай турган октору менен аткылашып, ал жерден качып жөнөшүп имараттардын бирине кирип ач карындардан кутулушат. Анда Паркс азырынча ушул жерде болобуз, биринчи имараттын ичин текшерип чыгалы. Үчөөбүз үч тарапка кетебиз деп мылтыктардын бирин Хеленге беришип, Меланини ал жерге байлап жанына Колдуэлди калтырышып калганы имаратты тинтүүгө кетишет. Ошентип ал жерде экөө эле калышып, Мелани Колдуэлге суроо бере баштады. Мендеки кандай адаммын, мен такыр эле түшүнбөй жатам. Өзүм жөнүндө маалымат бериңизчи десе, Колдуэл болгондой айтып бере баштайт. Биз бул оору башталгандан кийин ага каршы дарыны ойлоп табуунун аракетин көрүп, жоокерлер шаарларга барып ач карындарды кармап келишчү. Бир учурда алар шаарга барышып, төрөт үйүнө кирип, ал жактан жаңы эле бул дүйнөгө келген наристелерди көрүшүптүр. Бирок ал наристелер энесинин ичинен төрөлүп чыкпай, ичиндеги органдардын бардыгын жеп, анан дагы эненин курсагын жарып чыккан болот. Сен ошондой наристелердин бирисиң. Кызыгы сен төрөлө элек мезгилде апаң ач карынга айланып, кан аркылуу сага дагы өткөн окшойт. Кызыгы сенин жүрүм туруmun бизге окшоп ой жүгүртүң бар болгондугу менен чындыгында сен жырткычсың. Мен ушунча жылдан бери силерди изилдөөгө алып, бул ооруга каршы дары тапкым келип жүрөт. Бул менин башкы максатым десе, Мелани мен жырткыч болгум келбейт деп айтып, өзүн кадимкидей эле адамдай сезгендигин айтып, ичинен кайгырат.
Бул убакта имаратты текшерип жүргөн Хелен ал жерде чынжыр менен буту байланган жырткычтардын бирин көрөт. Анда каарманыбыз бул жагдайга таң калып, бирок жанагы жырткычты атып өлтүрүп салды. Ошентип алар имаратта зыяндуу эч ким жок экендигин түшүнүшүп ал жерде түнөөнү чечишип, бир мезгилде бардыгы уйкуга кетип, эртең менен турушса эшиктин алдында ач карындар толуп алыптыр. Сыягы кечеги кызышуудан кийин ач карындар ал жерге топтолуп калышкан окшойт. Анда каармандарыбыз эмне кылышын билбей турса эле Мелани өзүнүн жардамын сунуштады. Мен эшикке чыгып аларды алаксытайын, алар мага тийишпейт го. Сиздерге жардам кылайын десек Колдуэлл такыр эле каршы боло берет. Анткени ал тажрыйбасын аягына чыгарыш үчүн Мелани ага керек болчу. Бирок кандай болбосун башка арга жок экендигин түшүнүп каармандарыбыз Меланини сыртка жөнөтүшүп, Мелани ал жерден жаңы табылган кийимдерди кийип алып эшикке чыгып кетет. Ал бара жатып эле мышыкты көрүп калып, анын жытына чыдай албай мышыкты ошол жерде жеп салат. Андан соң Мелани ал жактагы бош үйлөргө кирип буюмдарды биринчи жолу көргөндүктөн аябай ойноп, көңүлүн ачып зерикпей эки жака алаксып акыр аягы бир үйдөн итти таап алды. Анда Меланинин оюна бир нерсе келип жанагы итти көтөрүп жөнөп, эшиктин алдына топтолгон ач карындардын жанына барат дагы итти кой берип жиберет. Анда ач карындардын бардыгы жанагы иттин артынан чуркашып, эми имараттан чыкканга толук мүмкүнчүлүк болуп, каармандарыбыз чыгып биринчи эле Меланинин бетиндеги беткапты кайрадан тагышып, анын колун кишендешет дагы жөнөп кетишет. Что это, доктор Калдвелл? Каармандарыбыз бара жатып эле буга чейинки дүйнөнү толугу менен жок кыла турган өсүмдүктү көрүштү. Анда бардыгы түшүнбөй таң калып турса эле Колдуэлл бардыгын түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө бул ач карындар өлүп топтолгон жерде алардын денесинен өсүмдүк өсө баштайт экен. Ал чытырман токойго окшоп бийиктикке чейин өсүп, мөмөлөрдү алып, мөмөсү ачыла турган болсо анын ичинен уулуу заттар чыгып, жөнөкөй адам аны жыттаган мезгилде өзү дагы ач карынга айланат. Демек бул өсүмдүктөрдүн мөмөлөрү ача турган болсо ач карындардан бекингенден деле пайда болбой калат экен. Бактыга жараша ал мөмөлөр катуу болуп жерге түшсө дагы жарылбай, мөмөлөрдүн ачылуусуна өтө чоң бир күч керек экен. Булардын бардыгын айтып берип жаткан окумуштуу Колдуэллдин абалы оорлошо баштагандыгын көрөбүз. Анткени ал ач карындардын бири менен салгылашып жатып өзүнүн колун дагы кесип алган болчу. Кандай болбосун каармандарыбыз сапарынулашып өздөрүнө аябай керектүү унааны таап алышат. Бул унаанын үстүндө оорукана жайгашып, күндөн кубат алган, атайын даярдалган көчмө оорукана экен. Анда каармандарыбыз анын ичине киришип, бирок эч кандай тамак аш табышпай, Паркс унаа жүрбөй калгандыгын көрүп, бирок оңдосо болот экендигин түшүнөт. Анда экинчи жоокер Дилан мен анда тамак аш таап келейин. Сиздер унааны оңдоо менен алек болуңуздар деп жаткан мезгилде биз Мелани өзүн башкача сезип жаткандыгын көрөбүз. Анда ал каармандарыбызга кайрылып, менин курсагым аябай ачты, мен сиздердин денеңиздердин жытын сезе баштадым. Курсагымды тойгузушум керек десе аны сыртка чыгарып кой берип жиберишет. Бул убакта сыртка чыккан Дилан дагы ар кайсы үйлөргө кирип, бирок такыр эле тамак аш таппай, Мелани болсо бат эле чымчыктардын бирин кармап аны жеп эле курсагын тойгузот. Дилан болсо дагы деле тамак издөөсүн улантып, анын артынан белгисиз бирөөнүн байкап калгандыгын көрөбүз. Көрсө бул жерде дагы эле Меланиге окшогон жаш балдар бар экен. Бирок алар эч кимден сабак албагандыктан өз алдынча чоңоюшуп, жада калса сүйлөй да калышпай, илгерки жапай адамдар сыяктуу топтолуп үйүр болуп жашап калышыптыр. Анда алар топтолуп алып эле бир жака жөнөп кетишкендиктерин Мелани дагы көрүп калат. Ал дароо эле каармандарыбызга чуркап барып, биз Диланды куткарышыбыз керек. Бул жерде мага окшогон жаш балдар бар экен, алар Диландын жытын сезип калышты окшойт. Топтолуп алып бир жака жөнөп кетишти. Батыраак шашылалы десе Паркс менен Хелен анын артынан чуркап, бул убакта Дилан тамак аш саткан дүкөндөрдүн бирин таап алып өзү тамактанып жаткан болчу. Ошол мезгилде эле жанагы балдардын бири анын артынан келип калды. Анда Дилан эчтекени түшүнбөй турса эле башкалары пайда болуп анын бутун кескилеп салышат. Ошентип кыймылсыз калган Диланды жанагы балдар баса калып эле даңгана кылып жиберишти. Бир топ убакыттан кийин каармандарыбыз Диландын жайгашкан жерин таап, анын сөөгүнөн башка эчтекеси калбагандыгын көрүшөт. Анда алар сыртка чыкса, жанагы балдар бул убакта каармандарыбыз чыккан жерде курчап калышыптыр. Паркс дароо эле атууга киришсе, Мелани маселени өзүм чечемин деп айтып, жапайы балдардын жанына барат дагы бирөөсүн түшүрө чабат. Ошол убакта алардын арасынан башчысы болгон бала союлун сүйрөп чыкты. Анда Мелани аны менен беттеше башташып, акылдуу болгондуктан аны оңой эле жеңип, өзүнүн союлу менен өзүн ошол жерде өлтүрө чапты. Муну көргөн башкалар ага кол сала албай, жада калса жакындагы бара алышпай, каармандарыбыз ал жерден эч кандай кыйынчылыгы жок качып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Ошентип алар кайрадан көчмө ооруканага барса, бул убакта Колдуэлл беткап кийип газ чыгарып жибериптир. Бир мезгилде 3 каарманыбыз тең уйкуга кетет. Көрсө Колдуэллдин максаты тажрыйбасын аягына чыгарып Меланини колдонуу экен. Бул жолго барбаса Хелен ага Меланини колдонууга уруксат бермек эмес. Ошондуктан Меланини кесүүгө даярдап жаткан мезгилде ал дароо эле ойгонуп кеткендигин көрөбүз. Көрсө бул жаңы доордун балдары көп убакытка
башка дем алууга деле муктаж эмес экен. Ошондуктан ал газдын жытын бир аз эле жыттап тез эле өзүнө келиптир. Анда Колдуэлл Меланиге өзүнүн максатын толугу менен түшүндүрүп, менин максатым сен жакшы көргөн Хеленди дагы куткарып калуу. Бул биздин акыркы үмүтүбүз, бул жерде бардык мүмкүнчүлүк бар экен. Мен дагы колумдан алган жаракатымдан өлүм алдында турамын. Азыр аракет кылып калбасам кеч болот десе, Мелани Колдуэллге мен сизге бир суроо берейинчи. Ошого жооп бериңизчи, биз негизи тирүү адамбызбы? Же башка ачкарындардай эле жарым өлүкпүзбү десе, Колдуэлл жок, силер толугу менен тирүүсүңөр деген жообун берет. Анда Мелани жооп берип, эмне үчүн биз жаныбызды сиздер үчүн беришибиз керек, сиз андан көрө ушул жерде калыңыз. Менин бир оюм бар деп ал жактан чыгып кетип калат. Анда Колдуэлл дагы Меланинин артынан чыгып, бирок аны таппай калып, ушул убакка чейин жаш балдардын үстүнөн тажрыйба жүргүзгөн Колдуэлл акыр аягы жаш балдарга жем болот. Бул убакта Мелани биз буга чейин көргөн уулу мөмөлөрү бар дарактын жанына келет. Көрсө анын максаты даракты өрттөп жиберүү экен. Анда дарак дароо эле тутана баштап, жанагы мөмөлөр жарылып, андан чыккан уулуу заттар тарап асманга уча баштайт. Бир мезгилде жөтөлүп кыйналып эле Меланинин артынан Паркс келип калды. Анда Мелани Паркска кайрылып, сиз ичкериден чыкпай эле койсоңуз болмок экен, мен атайын эшикти жаап койдум эле го. Эми дүйнөнүн бардыгы ачкарындарга айланат десе, уккан кулагына ишенбеген Паркс мына эми чындап эле бардыгы бүттү окшойт деген сөзүн айтат. Анда Мелани жок, сиздердин дүйнөңүздөр бүттү, биздин дүйнөбүздүн башталышы. Эми жаңы доор башталат деген мезгилде жанагы абадан жыттаган Паркс жырткычка айлана баштайт. Ал Меланиге тапанчасын берип, сен мени жырткычка айлангычаңды жок кылгын. Мен өмүр бою ачкарым болуп калгым келбейт десе, Мелани макулдугун берип дароо эле тапанча менен атып салат. Ошентип бир мезгилде Хелен дагы өзүнө келип терезеден сырт жакты карап эмне болгондугун түшүнүп, окуя аяктап биз ал күндөн кийин көп убакыт өткөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө бул убакта аскердик бөлүкчөлөрдөн тирүү калган балдар дагы ал жерге келишип, Мелани жапайы балдарды дагы чогултуп, Хелен аларга сабак өтө баштаптыр. Анткени Мелани жаңы Z доорунун балдары билимдүү болушун каалады окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, алдыда кандай доор келбесин башкысы адам бойдон сакталып калалы.